таза жазууга маштырышыбыз керек да. Биринчиден мындай акырын жаздырышыбыз керек, андан кийин тез жазууга. Бул студенттер Ош мунун алдындагы индустриалдык педагогикалык коллежде билим алышат. Бүгүн алар мектеп күнү сабагына катышуу үчүн Ош шаарында жайгашкан Жетиген мектебине келишти. Алардын сабагы кол жазманы оңдоо. Колдуңарбы? Мына калем саптын учунан кармагыла, сол менен кармап туруп, мына баш бармакты мына коесуңар. Бул жерде студенттер окуу менен бирге мугалимдердин ордуна окуучуларга сабак өтүп, билимин тереңдетип келечекке багыт алат. Биз Жетиген мектеп лицейине практикага чыктык бир жумага. Бул мектепте өтө жакшы нерселерди үйрөнүп алдык. Кантип окуучуну отургучка туура отургузууну, кантип туура жазуунун эрежелерин жана окуучуларга теманы кандай методдор менен туура жеткиликтүү түшүндүрүп берүүнү үйрөндүк. Биз мурдагы жазган нерселерибизди бир кыйдасын унутуп калдык да школдо окуганыбызды. Бирок бул жака келип кайрадан эстеп, кайрадан үйрөнүп, кол жазмабызды бир кыйла оңдодук. Мектеп күнү сабагына катышкан студенттер даяр кадр болуп чыгышат. Мыкты окуган студенттер өздөрү билим алган мектептерде мугалим болуп калуу мүмкүнчүлүгү да бар. Ушул иш берүүчүлөрүбүздү алдыңкы тажрыйбаларды үйрөтүү менен, өзүбүздүн тажрыйбаларды үйрөтүү менен буларды ушул пед практикага, гос практикага даяр мугалим катары даярдайбыз да. Анан бул кыздардын ушунчалык биздин сабакка кызыгуулары абдан жакшы, ушунчалык келип, эч кимиси сабактан калбай, толук катышып биз менен бирге болот. Учурда окуу жай мектеп күнү сабагы үчүн 8 мектеп менен иш алып барат. Анда башталгыч класстын мугалимдерине 1 жылдык эмгек акы төлөп, студенттерге мугалим кандай болушу керек, сабакты кантип өтүшү керек, практика жүзүндө көрсөтүп беришет. Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланып жаткан инклюзивдүү өнүгүү үчүн көндүмдөр секторду өнүктүрүү деген долбоорго кирип, ошол долбоордун эсебинен биз 1 миллион АКШ долларлык грант утуп алганбыз. Анан ошонун негизинде биз бүгүнкү күнү 7 аспекти боюнча иштеп жатабыз. Эң негизги максатыбыз баардык адистиктерди биз азыркы бүгүнкү күнү эгерде коллежде 10 адистик боло турган болсо, ошол 10 адистиктин баардыгын биз мындай бир жумуш ордунда окутуу деген процессин ишке ашырып жатабыз да. Бул долбоор менен окуу жай 3 жылдан бери иштеп келет. Негизги максат жаш мугалимдерди тарбиялап, тажрыйбалуу мыкты кесипкөй адистерди даярдоо болуп саналат. Эркингүл Турдумаматова, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, Таңкы Коңгуроо.